Мына азыр компания түзүлүп атат. Стандарт электро деген өзүбүз общий иштеп атабыз. Кепкаларды кийип, башкаларды кылып. Ошонун өзүнүн жумуштарынын стандарттары бар да. Ошол стандарттарына кагаз түрүнгө жазылып чыкты. Бүгүн кагазга чыкты. Буга чейин бар эле, бирок орусча эле. Бул кыргызча варианты. Бул монтажчылардын жумуш системасы, стандарт электро. Бир компания болсо, бир компаниянын өз максаты болот. Бекерден бекер иштеги ачылбайт да. Мисалы, любой бир элит хаус болобу, же бир авангард болобу, бир өзүнүн максаты менен ачылган да. Бул стандарт электронун да бир максаты бар, миссиясы бар компаниянын. Ал ниети бар да, адамдарга жакшылык жана пайда алып келүү. Биз биринчи жактан ошого карашыбыз керек. Эмнеге дегенде, мисалы, биз электрика жасап атабыз да, квартирага жасайбыз, башка объекттерге жасайбыз, садик болот, жер үй болот, ар кандай жерлерге электрикасын тартып беребиз. Электрика билгенде бул мындай коопсуздуу, анан коркунучтуу нерсе жактары бар. Анткени туура эмес жасап салса, бир жери туура эмес уланып калса, кийин келечекте от чыгышына алып келиши мүмкүн. Ошондуктан биз биринчи адамдарга пайда беришибиз керек да. Мисалы келтирсек, скорый бар, милиция бар, пожарный бар. Керек болсо биз ошолордон да өйдөрөөк турабыз. Эмнеге дегенде, ошолор келбей турган абалда биз монтажды, өз жумушубузду жакшы жасап туруп, элге пайда алып келсек, ошондо бизге мындай кырсык болбойт да. Анткени үй күйбөйт, адам бирдеке болбойт, үйдө жаткандар аба жетпей өлүп калгандар бар, күйүп өлүп калгандар бар. Же мисалы мүлкү күйүп кетет, акчалары, документтери, там жылдап телевизор, мебель, палас, ошол бүт алып келген нерсеси күйүп кетиши мүмкүн, туура эмес жасалса. Ошондуктан биз биринчи элге пайда беришибиз керек. Элге пайда берсек, бизге да жакшы болот. Мындай клиент деле довольный болот, разы болот. Анан кийин наркы дүйнөдө деле бизге пайдасы болот да. Анткени биз мындай элге пайда алып келип атабыз. Жаман жумуш иштебей атабыз. Жаман бир казино же бирдеке кылбай атабыз да. Же арак сатып, же бир магазин ачып алып бирдеке кылбай атабыз. Биз мындай адал, жакшы менет кылып атабыз. Элге пайда алып келип атабыз. Ошону жумушубузду жакшы аткарышыбыз керек да. Ошондо бул компаниянын миссиясы, ниети адамдарга жакшылык жана пайда алып келүү. Кыргызстандагы электромонтаж сапатын, коопсуздугун жогорку деңгээлге жеткирүү. Биз стандарт электро деген компанияны ачтык. Аты ошондой болду. Биз үлгү болушубуз керек. Кыргызстанда номер 1 компания болушубуз керек. Бизди башкалар электриктер көрүп туруп, булар жакшы жасайт, ушулардан үйрөнүшүбүз керек. Биз жумушту жасап атканды көрсөтүп үйрөтүшүбүз керек. Ушундай иштесек, башкаларга да үйрөтө алабыз. Башкага үйрөткөндөн кийин ал бизди көрүп туруп, жумушун жакшы жасайт, сапаттуу жасайт, коопсуздуу жасайт. Ошондуктан биз жумушту как положено жакшы жасашыбыз керек, элге пайда алып келишибиз керек. Ошондо биз утабыз. Анан ошондо биз номер 1 компания Кыргызстанда болсун, электромонтаж боюнча. Бул жакшы жетишкен болот да. Азыр Бишкекте иштеп атабыз. Кийин Бишкекте чоңойбуз, кийин Баткенде болот, Ошто болот, Жалал абадта болот. Ар бир облустта өзүбүздүн филиалдар болсо, өзүбүз жумушту алып кетсек сонун болот да. Анткени ошол жактарда биз үлгү болобуз. Мына карасаң, сонун монтаж жасалды. Ушуну туугандар келет, башка усталар келет, көрсөтөт, сунуштайт. Анан көрүп туруп, башка усталарды уже чакырбай коет да. Алар жумушу жок туруп калса, өзгөрөт. Аргасыз, анткени жумуш иштеш керек. Жакшы жумушун жасаса, жумушу жүрүшө берет да. Ошондо биз мындай үлгү болушубуз керек. Үлгү болсок, жумушун жакшы аткарат. Анан клиенттер көрүп туруп талап кылат. Башка бир электрик чакырып алса, сен мынаны жакшы кыл, мындай кыл дейт. Керек болсо видеолорду көрсөтөт, мына ушундай улайт экен, сен эптеп улап койсуң деп туруп. Ошондо биз биринчи жасап аткан адамга пайда алып келебиз. Экинчи, башка коомго, Кыргызстанда жашаган элге пайда алып келебиз да. Бул өтө чоң неме. Ушуну көрсөтүп үйрөтүшүбүз керек. Биз ошондой үйрөтсөк монтажды, эл мындай өсөт да. Электриктер өсөт, ан сезими өсөт. Дикий электрик дегендер болбойт да, албат. Анткени уж билип калат, мындай кылганда туура болот экен. Билбегендиктен ал эптеп жасап кетер, кыргызчылык дегендей. Биз мындай стандартты сап кармабыз, стандартка жоопкерчиликтүү болуп, жакшы жасашыбыз керек да. Анан ошол неме боюнча өзүнүн тартиптери бар. Эмнеде жазылган? Кандай жумушту жакшы жасаш керек? Жумуш жакшы жасалганда эмнеси белгиси бар дегенде. Мисалы, объектке даяр көрүү дейт. Бул жумушту келдик, мисалы, квартирага жаңы эле келдик. Эмне кылыш керек? Башында келгенде инструменттерди полный зарядка коюш керек, аккумуляторлор. Анткени биз келгенде уже немени иштебей калды, батарейкасы өчүп калды. Ошондуктан постоянно шуруповерт, газовый пистолет, лазер жана башка инструменттер, шаймандар постоянно немеде болуш керек, зарядда туруш керек. Бирөөсү зарядкада туруп атат, бирөөсү 100%. Ошондой жүрсөк жумушубуз токтобойт да. Анткени лазер өчүп калды же бир нерсе өчүп калды, жумуш токтоп калды да. Кайра барып сайыш керек, түшүш керек. Кайра лесово чыкканда да убакыт кетет да. Анан жумуш жакшы жүрүш үчүн тазалык болуш керек. Мисалы, немелер айтат, малярлар. Малярдын жумушу тез болуш үчүн аркасынан тазалап туруш керек. Россияда же башка жерде мисалы неме бар. Мындай жакшы объекттерде бир мындай неме болот, постоянно тазалап турат да. Объект таза болсо жумуш тез жүрөт. Биздин ошондой да, жумушубуз жакшы болуш үчүн объект таза болушубуз керек. Азыр мисалы жерде бардак турат да, инструменттер жатат. Келгенде жерлери бардак болчу. Мен видеого кичине неме кылып койдук, тазалап койдук, жакшыраак болсун деп. Бирок жумуш таза болсо, инструменттер орду менен болсо, мисалы келдик, мына бир бурчук только инструменттерге. Мисалы мына жерде кичине бардак,
ар биринин өзүнүн орду, ар бир өзүнүн местасы болгондо сонун болот эле. Анткени келдиң, сен билесиң, перфоратор, шуруповерт баары ордунда турат. Издештин кереги жок да, издегенге да убакыт кетип калат. Биз жумушту тез бүтүп, жакшы тапшырып, сапаттуу, коопсуздуу жасап туруп, кийинки объектке барып көбүрөөк акча табышыбыз керек. Бир объектте отура берип, тешкилеп, анда мындай эсептеги акча келбей калат да. Тез бүтүш керек. Анын үчүн инструменттер баары болуш керек, инструменттер орду болуш керек. Жумуштун өзүнүн тартиби бар. Ошол тартипти сактасак, жумушубуз тез болот, бат болот, көбүрөөк акча табабыз. Өзүбүз деле кыйналбайбыз. Ошол нерсеге үйрөнүп алышыбыз керек да. Так, мына жерде мына 4-үнчү. Жумуш, буну айттым азыр. Мисалы, жумуш жакшы болуш үчүн таза болуш керек. Ошону тазалыкты сакташыбыз керек. Тазалыкты качан сактайбыз? Объектке келдикпи, тазабы? Болду, таза бойдо кармаш керек. Мына жерде кичине мусор болуп атабы? Аны саат 5те жумуш бүтөрүнүн алдынан жарым саат, 20 мүнөт алдын тазалап коюш керек. Таза болсо жумушубуз, өзүбүзгө да келебиз, эртең менен приятный болот да. Мындай жакшы болот. Клиент любой момент келип калат. Таза болсо, булар жакшы экен дейт. Мындай бардак болсо, ошондой экен да усталар дейт, бардак дейт. Биз тазалыкты сакташыбыз керек. Инструментти орду менен сакташыбыз керек. Инструменттер постоянно зарядкада болуш керек. Тебелеп туруп, лесанын үстүнө чыгып алып, отвертканы кычкачтын үстүнө, мындай лезгинка тебелештин кереги жок да. Так, анан кийинки немеге өтсөк, электромонтаж жумуштарын аткаруу регламенти. Ушул регламентти сакташыбыз керек. Ар бир өзүбүз жоопкерчиликтүү болушубуз керек. Бул электричество менен иштеп атабыз. Бул электричество бул адамдын өмүрүн ала турган нерсе да. Туура эмес кармап алсаң, туура эмес жасап алсаң, өлүмгө алып келет. Ар бирибиз өзүбүзгө жоопкерчиликтүү болушубуз керек. Анан напарникти карап жүрүш керек. Бош бир жерин улап бир нерсе болуп калат. Бир видео көрсөңөр керек, былтыр кондиционер бир улап туруп түшүп кеткен, ток урган, кулаган. Ошондо болбош үчүн напарник менен иштеш керек. Өзүбүз да жоопкерчиликтүү, өзүбүз туруктуу болушубуз керек да. Бул электричество менен иштеп атабыз мындай. Сантехника эмес, же бир кафель эмес, отделка эмес да. Бул туура эмес иштеп алсаң, кармап алсаң көрсөтөт да. Так. Анан жумуштун мисалы өзүнүн ар бир немеси бар, тартиби бар. Биз кабелден ар биринин өзүнүн немени жазып кетишибиз керек да. Эки жактан дагы жазып кетишибиз. Мисалы, кабель келди, бул щиттен келди да. Жазып коюш керек. Розетка деп туруп, мисалы, ТВ деп туруп. Наранында розетка ТВ деп барыш керек да. Бир стандартка түшүп алсак, щитти чогултканда уже даяр. Ушул биринчи этапта биз наклейкаларды илип же болсо жазып коюшубуз керек. Мындай деп туруп полный неме кылышыбыз керек да. Ошондой кыла турган болсо, клиент келет, жумушум бүттү, полный иштеп атат. Биз бир-эки жерге розетка коюп берип, ар бир комнатага освещение коюп беришибиз керек да, лампочка, патрон. Иштетип көрсөтүп, мына иштеп атат, баары жакшы дегендей. Анан розеткаларды мисалы турат го, перемычкаларды. Бул жактан кетти, бул жагына бир розетка коюш керек. Ушуну иштеп бериш керек. Ар бир конечный розетканы иштеп беришибиз керек. Эмнеге дегенде, азыр биз клиент полный көрдү. Эртең маляр иштейт, потолочник иштейт, кафель иштейт, ар бир устава келет да. Кокустан бирөө кабель уруп алышы мүмкүн. Мисалы, 10 ал жер көп да кабель. Бир потолок жасап атканда бир уруп алсаң, кийин неге иштебей атат деген сөз болот да. Ошондуктан биз ар бир розетканы конечныйсин текшерип беришибиз керек. Мисалы, бул жактыкын эмес, бул жактыкын текшеришибиз керек. Анан кээде кабель ичинде сынып калат, же брак болуп калат. Ал брак болсо клиент кайра канча акчага түшөт. Буну иштетиш үчүн. Бул элге пайда эмес, зыян болот да. Ошон үчүн биз карап коюшубуз керек. Мына жакта бир улап туруп фаза нөлдө. Мына бир розетка коюп бериш керек. Же мисалы лампочканы тийгизип коюш керек, көрсөтүп. Мына иштеди, мына жак иштеди, бул жак иштеди, мына освещение иштеди, бир комната бүттү. Кийинки комната ошентип объектти тапшырышыбыз керек. Мына иштеп атат, клиент көрөт, разы болот да, сонун болот. Канча болду? 100 000 болду, 200 000 болду, все берем дейт да. Мындай кабелден турат, жакшы турат, бирок иштеген көрүнбөй атат да. Эмнеге акча берем дейт, 100 000, 200 000. Мындай иштетип көрсөткөндөн кийин бул иштеп атат, ошого мен акча төлөп атам, бүтүптүр деген болот да. Өзү биринчи этап, эң кымбат этап бул. Анткени кабель алынат материал, жумуш жасалат, дуал кесилет, подразделение жумушу көп да, материалы көп кетет, ошондо кымбат болот. Клиент кете түшүнбөй калат. Мындай эсептесе 150 000 материалга кетет, 100 000 работасына кетет, 200 000, 300 000 жөнүнө кетип калат да, бир квартирага. 300 000ге бир машина келет. Ошону жакшы тапшырышыбыз керек да, жазып коюшубуз керек, сөзсүз. Кийин щит чогултканда өзүбүзгө жакшы болот. Анан жумушту мындай эте эсептеп иштеш керек эмес, коопсуздук жакшы, сапаттуу жасаш керек. Мына подрозетникти ким койду мынага? Сонун коюптур. Эмнеге дегенде? Биринчи мынабы тегиз кеткен, бир урмин да. Ооба. Анан замазка сонун болуптур. Эмнеге дегенде, буну кээрки жерлерде мына тартканда розеткалар чыгып калат да, подрозетниктер. Мына бул иштеке болбойт да, мына. Сонун турат. Анан тегиз турат. Анан мына экөө бири-бирине жабышып турат. Бул жабышпаганда эртең коюп атканда кыйнайт. Ошон жакшы сонун жасалды. Мына жактар коюлду, мына кабель канал бул сонун жасалды да, ушундай кетиш керек. Бул жакшы жасалган. Бирок бир кемчилиги бар. Кийинки объекттерде уже мындай кылыш керек. Мына болуп турат го. Алып салыш керек башында. Бул биринчиден болуп турса, биз коюп атканда акырында болуп турушта раствор менен жаап салат. Биз отвертка салсак деле болуп чыкпай калат. Кычкач менен тартышка аргасыз кылабыз. Ошондуктан багашынан чыгарып койсок, маляр усталар бар го, шпаклевка жасагандар. Ошолор кыйналбайт. Бир тартканда тартылып кете берет.
Экинчиден биз коюп атканда уже биз шуруп издеп жүрбөйбүз. Ошол шуруптарды бир жерге чогултуруп, ал шуруптарды щиттин ичине салып койушубуз керек. Щиттин ичинде жоголбойт да. Чистовойго келдик, щиттен алдык ал шуруптарды. Коюп катырып кеттик. Жумушубуз бат бүтөт. Анткени мына бирөөнү чыгарыш үчүн канча убакыт кетет? 2 мүнөт, 5 мүнөт кетет. 5 мүнөттө мунун баарын коюп салса болот да. Бул өзүбүздүн убактыбызды экономдошубуз керек. Туура пайдаланышыбыз керек. Бул мындай кичинекей нерсе менен болгондо бир шуруп эле, бир шуруп. Бирок мунун аркасында жарым күндүн убакыты бар да. 4 саат, 5 сааттын. Аны бир ар бир чукуп киргизип муну жумуш көбөйүп берет. Ар бир устага да тоскоол болот, маляр усталарга. Ошону чыгарышыбыз керек да. Бул неме? Бул объектте эми айтылган жок тура. Бирок кийинкилерин уже карап жүрүш керек. Ошо түшүндүрүп койдум эмнеге чыгарыш керек. Так. Анан розетка чогултуу боюнча чистовойдо иштеп атканда уже аккуратно иштеш керек. Коюп салып, сызып салып. Анткени клиент жабып берди. Биз аркасынан кайра краскалайбыз дейт. Акчасын төлөйсүңөр дейт. Ошол жерлеринчи биз немелер клиниктти жалдадык, алар жууп беребиз деп туруп жууп албай калды. Жуутурган болсо бозоруп кетти дейт ошол жери. Эми аркасы краскалайбыз дейт. Акчасын төлөйсүңөр дейт. Ошондуктан мен видеода тарткам. Бар эсиңде барбы? Биринчи күнү келип. Мындай болот. Мындай болот. Инстаграмда көрсөткөм да атайын. Анан түшүндүрдүм. Абайлап жакшы иштейли деп. Бул мындай жоопкерчиликтүү нерсе да, розетка коюш. Анткени клиент жасады, канча деген мээнет кетти. Краскасына, устасына, шпаклёвкасына, материал сачырып, нерви кетти. Эми чашайын десе бир жерде ачылып калды дейт. Зыян да, бул мындай башында биз келе турган нерсе пайда алып келишибиз керек. Пайда алып келдик тура, бирок толук эмес да. Азыр нерв ойноп атат клиентчи. Дагы төлөйүнбү, дагы краскалап чыганбы дейт. Аны жакшы краскалаш үчүн розеткаларды кайра чыгарып, кайра салыш керек болот да. Өзү по идее ошондой да. Анткени краска тийбеш керек розеткаларына. Так. Так, анан мына бүттү. Муну ушундай мына туура жасалды, кабелдерди неме кылыш керек, подрозетникте. Ичине салып туруп, перемычкаларынан жасап салыш керек да. Эмнеге дегенде, буну биз неме кылышыбыз керек. Ичине кабелдерди салып, мындай асылтырбай салып койсок, анын үстүнө мына пеноплекс турат го. Коронка менен тешип туруп, жабып коюшубуз керек. Сөзсүз. Анан бунун учуна жазып коюшубуз керек. Мисалы, бул ТВ болду розетка, нарактан келди, прямо келген болсо, ошону жазышыбыз. Перемычка болсо жазыштын кереги жок да. Жөн эле иштетип коюш керек. Мисалы, бул жактан бул жака келди, бул жагы конечный акырын мындай тийгизип иштеп бериш керек. Мына иштеп атат. Анткени бул мына канча деген 20 метр, 30 метр кабел кетип калышы мүмкүн да ошол жерине келиш үчүнчү. Ошону биз көрсөтүп беришибиз керек. Мына бул жагында бүтүн, бул жагы бүтүн. Анткени клиент акча төлөп атат. 200 миң, 300 миң, эркелер 600 миң төлөйт ошол монтаж жасатыш үчүн. Анан акырында бирөө иштебей калса наразы болот да. Мындай капа болуп калат. Ошондуктан текшерип тапшырабыз. Бунун үстүн жабабыз. Бизге да жакшы келебиз. Тырс алынды, тырс койдук, кеттик. Буну жарым күндө коюп салса болот да. Азыр жумуш жакшы жасалсачы. Жарым күндө 20 миң, 30 миң алынат кетет. Анан жазылганда болсочу. Мына питающий экен, прозвонканын кереги жок да. Мына перемычка экен. Мынтип карап отуруштун кереги жок да. Ошондо бүтөт оңой. Келди, уланды бири-бирине, болду, кеттик. Анан прозвонка кылып, издеп, карап, андай Озерныйда канча күн жүрдү ошол прозвонка менен эле. Алда тура эмес уланды, кайра башынан ачып, жумушу көбөйүп кетти. Так. Анан неме инструменттер боюнча. Инструмент ар бир өзүндө отвертка, кычкач, индикатор болуш керек. Чөнтөгүндө боло турган нерсе, ар бир электриктин. Перфоратор ал мейли, ал мындай компания беребет да. А бирок кычкач, отвертка, индикатор, тестер болсо да, анткени Москва мен келдим жумушка. Мындай строительный чоң объекттерди жасай турган монтаж. Всё болду. Иштейсиңби, иштейм. Эми эртең келгенде отвертка, кычкач, бычак алып ал дейт да, индикатор менен. Кычкач менен кесесиң, бычак менен кесесиң керектүү жерде. Индикатор менен иштеп атканда ток барбы жокпу билесиң сразу на месте. Индикатор гана деп издеп жүрбөйчү. Же мынтип карап ток уруп албаш үчүн. Ошондуктан ар бир өзүнүн инструменти болуш керек. Бир отвертка болуш керек. Отвертканы жакшысын алсам, мен Москвада алган отверткам азыр деле бар да. Жакшы отвертка алгам. Ошол канча жылдан бери иштеп атат. 2021ден баштап. 5 жыл болду да. Ошол бир жакшы нерсе алса иштей берет ал. Ал силер иштетесиңер, мен иштетпейм, башка кылбайт. Жоголбойт да, өзүнө мүлк болсо, шайман болсо сонун да. Секин чогуло берет. Ал ключтөрдү деле Москвада алгам. Ошол момент анткени щиттер чогултуп атабыз, ключ керек болуп калды. Анан бирөө айтып калды, өзүң эле сатып ал, мен сурап жүрөсүңбү? Ошол көптөгөн нерселер бар. Машинада бар көптөгөн нерселер келген да. Жакшы, любой момент иштей берет. Сонун да. Оны ал өзү эле кымбат турат. Ключтөрү бөлөк алынган. Ошентип жөнөкөй эле обычный нерсе өзү сатып алышыбыз керек инструменттен. Анан иштегенде мындай убакыт үнөмдөп иштешибиз керек. 9-да келип 6-да кетишибиз керек. Ашча көп иштештин кереги жок. Кечки 8-ге чейин, 10-го чейин караңгыга алып кетип иштин бул берекеси болбойт. Эртеси күнү чачап каласың, эртең менен кайра келе албайсың, 11-ге келесиң, 12-ге келесиң, ошо менен берекеси жок да, мына жумуш жакшы жүрүшпөйт. 9-да келип, 6-да кетсек сонун болот. Обедти как положено кылып, там мисалы 2 саат иштеп, кичине 15 мүнөт дем алып, сонун да.